Мындай карасак, азыр сиздерде мүмкүнчүлүгүңүз көп. Бул иштин козголушунун алдында териштирип козгосо болобу, болбойбу? Козгогондон кийин сот процессинде кандай бир жагдайлар чыгып калса, ал жерде өзгөрткөнгө дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Мүмкүнчүлүктөр көп. Мен айткым дагы келет, мына бир алдын алуу иштерди жасабайлыкпы? Эгерде биз бардыгын эле иш козгоп эле соттой берсек, эртең баарыбыз Кыргызстан жарандарыбыз баары соттолчу болуп калбайбы? Бир мындай иш козгодук, буну соттодук деп артынан кубалабай, алдын алуу иштерди жасап. Мына айыл өкмөттөгүлөр азыр иштей албай калды, коруп калышты азыр тендерди өткөрүштөн. Же бир нерсени иш жасайын десе коруп калды, эртең прокуратура иш козгойт, биздин үстүбүздөн кой тынч эле отурайынчы деп мына иштебей калышты. Ошондуктан тендер болобу же башка бир мыйзам чегинде иштер жүргүзсөңөр алдын алуу. Мына бул жерде мыйзам бузуулар болушу мүмкүн. Аны аткарбагыла, жасабагыла деп ушул иштерди жасаш керек. Бактыргеш, сизге рахмат. Сиз тарабынан айтылган маселелер орду бар. Текшерүүлөрдүн санын азайтуу, мыйзамдуулугу боюнча иш жүргүзөбүз. Буюрса сиздер колдоп берсеңиздер. Рахмат.